Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио каармандар, эфирде Башат программасы. Бүгүн биз кыргыз жараны кандай болуш керек деген суроонун тегерегинде кыргыз жараны концепциясы тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Ал эми бул багытта ой бөлүшүү үчүн студиябызга келишкен меймандарыбыз философия илимдеринин доктору, профессор Өскөнбай Козубаев жана саясаттануу илимдеринин кандидаты Чынара Эсенгул. Өскөнбай Козубаевич, Чынара айым, биздин студиябызга кош келипсиздер. Кыргыз жараны концепциясы бул Кыргызстанда жашаган ар бир жарандын мамлекетке, коомго, улуттук баалуулуктарга болгон жоопкерчилигин аныктап, жарандын иденттүүлүгүн калыптандырууну көздөгөн идеологиялык жана саясий документ. Бул документ 2021 жылы кабыл алынып, 2026 жылга чейинки мөөнөттү көздөгөн. Мына бул документтин дагы баягы мөөнөтү аяктап баратат. Кандай натыйжалар болуп атат, кандай ийгиликтерге жетиштик? Бүгүн мына ушул багытта сөз кылсакпы дейбиз. Анда ушул концепцияны иштеп чыгууга кошо аралашкан жаран катары Чынара айым, сөздү сизден баштасак. Мына ушул кыргыз жараны деген сөздү талкуулайлычы биринчи. Бул сөздүн мындай саясий жактан мааниси кандай? Жакшы суроо болду, рахмат. Ушу кыргыз жараныга токтолуп атканда чоң талкуулар болду, эл менен дагы, коомчулук менен. Аймактарга чыгып, бүт ар кайсы социалдык топтор деп коет, жаштар, этникалык азчылыктар, динде жүргөн көбүрөөк лидерлер, адамдар, мамлекеттик муниципалдык органда иштегендер, ушул ар кайсы коомдун катмарынын оюн билгенге аракет кылдык. Анан кыргыз жараны менен Кыргызстан жаранынын ортосунда бир топ талкуу болду да. Анан да үчүнчү варианты бар, бул Кыргыз Республикасынын жараны да. Анан ушу үч сөздү алып келсек, талкуулап, Кыргыз жараны, Кыргыз Республикасынын жараны, анан Кыргызстан жараны дегенде келгенде, өзүңүздөр билесиздер, убагында легендардуу парламент республика Кыргызстанды Кыргыз Республикасы кылган. Эгерде конституцияны ачсаңыздар, урматтуу жарандар, көрөрмандар, ошо конституцияда турат да, биринчиси Кыргыз Республика, анан скобках эме жазылып турат Кыргызстан деп. Кыргызстан бул неформалдуу, бейформалдуу аты Кыргызстанды биз көнүп калганбыз. Анан албетте ошол үчүн биз дагы эметтик, баягы кыргыз жараны дегенде эле өзгөчө этникалык азчылыктар кыргыз кыласыңарбы, бизди Кыргызстан жараны бололук, бирок кыргыз жараны болгубуз келбейт дегенде биз айтып атабыз, эми баягы мааниси бир эле. Бирок республиканын аты Кыргыз Республика болгондуктан ошол үчүн кыргыз жараны болуш керек депчи. Ынандырганга, түшүндүргөнгө бир топ иштер жасалып келатат да. Биз ошо неформалдуу атты кайра эле айта бербейли депчи. Анан экинчиси Кыргыз Республикасы дегенде, республика деген бул форма, мамлекеттин формасы да. Анан ал жагында дагы ошо жарандыкка тиешелүү, ал мындай ашыкча болуп калып атат да, Кыргыз Республикасы тургандыктан. Анан баягы мекендештер, сыртта жүргөндө мекендештер бар да, билесиздер. Мүмкүн кыргыз жараны деп, Кыргызстан үчүн деп, кыргыз жери, кыргыз эли деп жүрөгү аябай күйүп, бир топ салым кошуп аткандыр. Мүмкүн паспортун өзгөрткөндүр, бирок духу боюнча да, жарандуулугу боюнча, мекенге сүйүүсү боюнча ал чыныгы кыргыз жараны да. Ошол үчүн Тышкы иштер министрлиги мекен карт дегенди да киргизип атат. Ошо мекен картка байланыштырып, кыргыз жараны Кыргыз Республикасы болуп калса, ошол республикага тиешелүү эле ичинде жашаган паспортту көтөргөндөргө эле тиешелүү болуп калып атат да. Бул символикалык жактан кыргыз дегендерге дагы кантип кетели, ошо мекен карт аркылуу деген ой болчу. Ошол үчүн тышкы саясатта да, ички саясатта дагы ошо кыргыз үчүн күйгөн адамдар, жарандар, кыргыз жараны деген ой менен ушул атка токтолгонбуз да. Өскөнбай агай, ошо философиялык жактан алганда жаран түшүнүгү эмнени билдирет? Биринчиден документтин өзүнүн аталышы кыргыз жараны, мен жогоруда айтылган пикирге кошулуп, ошону бир аз улантып коеюн. Кыргыз жараны дегенде эң биринчи ар бир Кыргызстандын ар бир атуулунун Кыргызстан мамлекетинин алдындагы өзүнүн иденттүүлүгүн таанып билүү. Ар ким мен Кыргызстандын жаранымын. Андан өзбекти кыргыз бол, орусту кыргыз бол же татарды кыргыз бол деген эч ким жок. Кыргыз Республикасынын жараны. Биринчиден, экинчиден бул жерде бул чоң сөз аябай. Биринчиден ар бирибиз айрыкча мына жеткинчек балдардан тартып
мамлекеттин алдындагы мына иденттүүлүк деген термин таандыктык деп которуп атабызбы? Бул условно ушундай деп туралы. ооба. Таандыктык, мамлекетке таандыктык. Мына Кыргызстанга таандыктык. Улутуна карабайт. Мына концепциянын башынан эле башталып атат. Улутуна, дин ишенимине, социалдык курамына, жаш курагына, башка да бир өзгөчөлүктөрүнө карабай, ал ушул мамлекеттин жараны деген таандыктык. Мына ушунун алдында эки нерсе бар. Ар бирибиздин мамлекетке карата мамилебиз бар, мамлекеттин бизге карата мамилеси бар. Мына концепциянын иштелип чыгып атканы мамлекеттин өзүнүн жарандарына карата мамилеси, кайрылуусу. Бир мамлекеттин атуулдары катары. Ушул мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Бул жерде бир эле нерсени айта алчы, мамлекеттик коопсуздук деген сөз бар да. Мисалы, же болбосо мамлекеттин өнүгүүсү. Ал улутуна карабай, башкасына карабай, мына окууга болгон укук. Кыргыз жарандарына берилген укук. Баарыбызга бирдей таандык. Баарыбыз бирдей пайдаланууга укуктуубуз. Окууга, билим алууга, илимдүү болууга, эртең бир жерде иштөөгө, ошону менен бир жагынан өзүнүн үй бүлөсүн, өзүнүн жанын багууга, экинчи жагынан мамлекеттин алдындагы өзүнүн атуулук милдетин аткарууга. Эгерде ушундай бир түшүнүк, ошол байкап атасыздарбы, жанагы бир 5 шарты бар ошол концепциянын. Бул 21-жылы кабыл алынган 21-26 деп. Айтып коюу керек, 26 деген бул мындай шарттуу дата. Буга чейин бир алгачкы иштер, алгачкы бир кириш иштер жасала турган болсо, негизи бул Кыргызстандын 40-жылга чейинки чоң стратегиясы менен ажырагыс байланышта турган маселе. Ошол стратегия менен туташ каралып, 40-жылга Кыргызстан кандай даражага жетсе, ошону жеткире турган ким? Мамлекет деген бир бош вакуум эмес да. Ошону жеткире турган мына биздин граждандар. Биздин мына мектептен ушул кыргыз жараны деген түшүнүктү бала бакчага барып атабы балдар? Бала бакчадан сиңире башташыбыз керек. Ар бир ата-эне, мамлекет кимдики? Мамлекет биздики. Сен кимсиң? Сен ушул мамлекеттин келечек атуулусуң мына. Мектеп курагындагы балдарды. Ушул жагына көңүл бурсак да, эмне мунун бир жазып койгон рецеби жок. Муну тек гана ар бир ата-эне, мына ошол мектеп жана бала бакча курагынан баштап акырындык менен сиңирип, бул мен айтып отурган бул жомок сөз эмес. Бул бир ишке ашпай турган бир кыялый каалоолор, тилектер эмес. Бул ар бирибиздин аң сезимибизде жанагы ошол кыргыз жаран ким дегенде, ошол биринчи, ошо бир 5-6 немеси бар, жана шарттары бар, багыттары. Мына ошонун биринчиси ар бирибиздин аң сезимибизге сиңирүү, ошону сезүү, ошого сыймыктануу. Сыймыктангың келбейби? Жараны болгуң келбейби? Андай иш башка. Ал эми бул кыргыздарга гана же бир бул баарыбызга. Бул жерде мына ошон үчүн айтылып атат. Улутуна карабай, социалдык абалына карабай, дин ишенимине карабай, дагы башка шарттарына карабай, баардыгыбыз бирдей Кыргызстан деген мамлекетти кабыл алышыбыз керек. Кыргызстан чоң мамлекет эмес. Кыргызстандын 7 миллиондон бир аз өткөн калкы бар. Мына ошонун баардыгы бир 4 миллиону кыргыз болсо, ошонун баардыгы кыргызбы башка биригип Кыргызстан деген түшүнүктү биринчи кезекте аң сезимибизге сиңиришибиз керек. Экинчи, бул улуттар, бул сөздөн коркпойлу. Улуттар, этностор, булардан коркпойлу. Мына улуттар бар. Кыргызстандын өзүндө бир 100ге жакын болуу керек. Мына ошондо ушулардын ынтымагы. Мына мамлекет биздики. Улутубузга карабай, башкабызга карабай, мамлекет үчүн. Көрүп атабыз да башка мамлекеттерди. Же болбосо алыска барып эмне кылабыз? Мына быйыл 80 жылдыгы белгиленген атат. Улуу жеңиштин. Ошондо ким улутун сурады? Кимдин улутун ким сурады? Ошондо 17деги балдар 18демин деп кетти, 16дагы балдар 18демин деп кетти, 62-65деги абышкалар мен 50демин деп кетти согушка. Ошондо эч ким ойлонгон жок да. Мен улутум бул эле, мен башка элем, мен тигил элем, мен бул элем. Жок, мамлекет. Мамлекетти коргоо, ата мекенди коргоо. Мына мекен деген түшүнүк
бул жөн эле бир курулай сөз болуп калбаса деген ой. Эми муну айта берсе сөз узун. Негизи кандай гана жарлык чыкпасын, кандай гана мыйзамдар кабыл алынбасын, аны ишке ашыруу негизги орунда да. Аны ишке ашырбасак, ал ошол боюнча кагазда жазылган боюнча калып калат. Мына кыргыз жараны концепциясы 21-жылдан бери 4 жыл болду. Элге канчалык деңгээлде сиңип атат да. Мисалы, карапайым эл түшүнүп, ушундай кыргыз жараны деген концепция бар экен деп түшүнүп, ошону кабыл алып атабы? Болбосо жетекчилик жана мекеме уюмдарда жана галочка үчүн эле бир иш чараны уюштуруп өткөзүп коет да. Чынар айым, сиздер ушул концепцияны жазып атканда, кабыл алып атканда алдыдагы натыйжаларын да эске алдыңыздар да. Албетте. Канчалык деңгээлде көңүл буруп атасыздарбы азыр? Канчалык деңгээлде ишке ашып атат, элге жетип атабы деп? Ушундай концепция, указ жана деги ушундай нормативдик чоң документтер, стратегиялык, булар деген англисче полиси деп коет. Полисинин өзүнүн циклы бар да, процесси. Биринчи аны иштеп чыгат, андан кийин президент болобу же өлкө башчылары, премьер-министр же каякта бар болсо, чыгып аларга сунушталат. Мына ушуну аткарыш керек, ушундай чечим кабыл алыш керек. Анан указга кол коюлат, анан аткаруу болот. Аткаруу болуп атканда аны мониторинг деп коет да. Ошо аткарып атканын дагы карап туруш керек да, байкапчы. Анан ошол үчүн мисалы 26-жыл келгенде бул чегимес деп ага туура айтып атпайбы? Кийинки этабын 5-6 жылга кайсы иштер жасалды, кайсы иштер жасалган жок деп жаңы документти жазыш үчүн бизге маалымат керек да. Данный керек турабы? Ал данный деген эки булактан келет. Биринчиси бул ошол эле мамлекеттик органдардын өзүнөн кантип аткарды, анан экинчиси коомчулуктан да. Ал үчүн изилдөөлөр жүргүзүлөт. Институттар ошо ар кайсындай баягы аналитикалык борборлор ошондой изилдөөлөр жүргүзүп, данныйды берет да, коомго канчалык сиңирилиптир депчи. Ошону азыр биз да ошол процессти баштадык. Мониторинговый эмес да процессин дагы иштеп чыкканбыз. Убагында 21-жыл кабыл алаардын алдында элечи. Ошо индикаторлорчу кайсы менен биз кийин билебиз депчи. Анан карап келсек, коомчулук жакшы кабыл алып атат, бирок 22-жылы, анан 23-жылы кыйын болду да. Анткени жөнөкөй элге бул концепция, бул мамлекеттик документ да. А мамлекетке иштебеген адамдарга, мамлекеттик органда иштебегендерге, аларга түшүндүрүү мындай кажети деле жок экен да. Алар айтышты да, жөнөкөй эле кыргыз жараны ким экенин айтып бергилечи бизге. Образды деди да. Кандай болуш керек? Кандай болуш керек? Кандай болуш керек? Сүрөттөп бергиле деди да. Анан касиеттерин, ошол эле баалуулуктарын аныктап бергиле, ушундай эле идеологдор болсоңор дегендей мааниде сурап атты да. Ошонун негизинде анан көп кандайдыр багыт ошо мазмунун, контент деп коет го, содержаниясын ачканга аракет кылып, бир топ чоң жумуштар жасалды. Анан элге түшүндүрүп атканда ошол нерсени бердик. Мисалы, диний коомчулук. Муфтият менен Духовное управление мусульман Кыргызстана деген бар, анан госкомиссия, дин боюнча мамлекеттик комиссия бар, билесиздер. Ошолор менен биргеликте чоң иштер жасалып, ошол эле ар бир имамдарга, ошол эле мамлекет боюнча, өлкө боюнча түшүндүрүү иштерин жетип, керек болсо жума намазда дагы жана атайын өзүнүн бир тезистерин даярдашат экен, алар дагы сүйлөй турган сөзүн ошол жака дагы киргиздик. Анан мусульман коомчулугу жакшы кабыл алды. Быйыл болсо, мисалы, православныйлар, өзүңүздөр билесиздер, орустар да бизде бар, баягы православный христиандарчы, алыстан келген бир католиктер дагы, башка да диндерге түшүндүргөнгө өткөн. Анткени биякта айтылгандай эле, динине карабай бизде жашап, биздин паспортту көтөрүп, ушу Кыргызстан менин мекеним деген бар эле кыргыз жараны да. Бирок алар эми баягы аларга түшүндүрүү иштери, маалымат алардын тилинде жетпесе, түшүнүктүүчү, түшүнбөй калышат да турабы. Бул иденттүүлүктү ача албай калышат да, распаковка болбой. Ошо дин жагы жакшы кабыл алды. Анан экинчиси айткым келгени, жаштар аябай жакшы кабыл алып атат. Эми агай туура түшүнөт деп ойлойм. Тиги улуумун, баягы Советский Союзда өсүп, көбүнчө жашап калгандар, алар да кичине баягы мен баарын билем, бул туура деп, анан баягы жаңы иденттүүлүктү кабыл алуу кыйыныраак болду да улууларгачы. Жаштар жакшы кабыл алып атат да кыргыз жараны. Потому что кыргыз жараны бул 30 бир канчага чыккан Кыргыз Республикасынын иденттүүлүгү болуп атпайбы? А советтик биримдиктен канча 70-80 жыл жашады, өзүчү 24-төн баштап, 91-ге чейин. Ага чейинки жанакы бул социальный инженерия деп коет, советский биримдикти да ойлоп табышты да. Ошентип 15 республиканын башын кошуп. Анан ал мамлекет азыр картада жок. Демек мамлекеттер пайда болушу мүмкүн, да мамлекеттер жоголуп кетиши мүмкүн. Ошол үчүн ушу кыргыз жаранын аракети, жарандардын күчү, аң сезимди түшүнүү, мекенине иштөө аркылуу Кыргыз республикабыз күчтүү болсун деген эле аракет да. Бирок ал үчүн
жаран сен чече аласың, жаран сен бийликти аныктай аласың шароо аркылуу. Мамлекет деген бул абстракция эмес, мамлекетти биз өзүбүз түзүп атабыз дегенди түшүндүрүш керек болду да. Ошону жаштар жакшы бат-бат кабыл алып атат, анткени баягы мурунку стереотиптер, тажрыйба азыраак да. Анан жаңы маалыматты, жаңы иденттүүлүк алар мындай тартылып атышты да. Жаштар менен чоң иштер жасалды. Аны билим берүү системасы аркылуу дагы жасалып атат. Бул жөн эле баягы иш-чаралар эмес, бул стратегиялык жакта. Жаранды тарбиялоо деген бул үзгүлтүксүз процесс да турабы. Жаңы балдар төрөлүп атат. Ошол үчүн бул ошону системдешүү, системага киргизүү, институттардын механизмдеринин иштөөсү аркылуу дагы аракеттер чоң жакшы жасалды. Мисалы 12 жылдык жана билим берүүгө өтүп атканда бул дагы системаны кандайдыр бир жанагы рестарт болуп атпайбы, кайра перезапуск болуп атат, нулевой классты бир кылып дегендей. Ошол үчүн ошол процесске дагы бул кыргыз жаран баалуулуктарын, касиеттерин, жаран менен адамдын айырмасын, мисалы биз адам дагыбыз, бирок жаранбыз. Анан жаран кайсы жерге барып алып, Американын, Европанын жараны деле анан кыргыз жаранынын эмне айырмасы бар деген суроолор болот да турабы. Кыргыздын жыты каякта бул жердечи, Кыргыз Республикасынын өзгөчөлүгү кайсы дегендерге да суроолорго жооп бериш керек болду да. Ошону жооп берип атканда эл аябай жакшы кабыл алып атты да. Мындай эметипчи. Бирок оорураак болуп атат, кичине өсө жана Кыргызстан менен кыргыз жаранысында. Мен Кыргызстан жараны болгум келет дейт. Боло бер ошол эле. Просто аты эле кыргыз жараны, мааниси ошол эле. Мындай жөн эле спорить этпей эле коелук деген мааниде. Анан мамлекеттик органдар деле алдары деле жарандар да. Мүмкүн айыл өкмөтү болсо деле айыл өкмөтү, бирок ал дагы жаран жана адам. Ошол үчүн ал жагынан мындай ар кандай мыкмалар менен иштегенге аракет кылдык. Буюрса жаман эмес. Бул 4 жылдын ичинде жакшы эмелер келип атат, статистика данныйларчы. Буюрса менимче мындай жакшы эл колдоп берди да. Анан биз абдан үмүттөнүп атабыз, мунун кийинки этабы да жакшы болот деп. Жакшы, Өскөнбай агай, негизи бул концепциянын ишке ашышынын негизги өзөгү бул патриоттук духту, мекенчилдикти көтөрүү да. Анан бизде азыр Чынар айым айтып атат, аябай жакшы, жаштар жакшы кабыл алып атат деп. Бул аябай жакшы көрүнүш. Бирок ошол эле учурда жаштар арасында деле кыргыз болуудан уялгандар бар. Же болбосо жанагы диний коомчулукта сен кыргызсыңбы десе, алхамдулиллах мусулманмын дегендер да көп да. Анан ушул жагына келгенде анан көбүнчө кыргыздар болуптур, мен кыргызмын дешет. Кыргызстанда жашаган башка улуттун өкүлдөрү да бар да. Аларды дагы ушу мекенчилдикке чакырууда кандай иш жүргүзүшүбүз керек? Бул оңой иш эмес. 30 жыл деген тарых үчүн бул жөнөкөй эле бир 30 көз ирмемдей убакыт, чоң тарых үчүн. Анан ошол 30 жылда мына бир муун эми калыптанып, бутуна туруп атат, түшүнүк алып атат, өзүнүн ошо 17-18ден өткөндөр өзүнүн атуулук милдетин аткарып атат. Эмнеден байкайбыз? Мисалы, айла жок, эчем миңдеген жаштар жумуш издеп сыртка чыгып кетти. Убагында ушундай зарылдык болду, азыр ошонун аягы үзүлүп бүт элек. Мына ошол кеткендер кеткен барабарлуу жоголуп кеткен жок. Жеке кызыкчылык менен мамлекеттик кызыкчылык, коомдук кызыкчылык булар бири-биринен ажырабайт. Аны бөлө албайсың. Ал ошол жактан туруп үйүнө, өзүнүн үй бүлөсүнө каражат жиберип атканы, үй бүлөсүн багууга болгон аракет, ошол Кыргызстан үчүн болгон аракет. Ушундай кабыл алышыбыз керек. Же болбосо ошол эле башка улуттарды айталы. Жанагы ошол концепциянын дагы бир талабы бар, багыты бар. Мамлекеттик тил. Кыргызстанда мамлекеттик тил бирөө эле, ал кыргыз тили. Бул жерде мындай бир дискуссиянын өзү орунсуз. Бир мамлекеттин бир тили болот. Биз эми мына Орто Азия мамлекеттери бул жагынан көрүп турабыз бири-бирибизди. Кимибиз кандай баратабыз. Ошол салыштырып караганда бир мындай барабардык бар, жалпылык бар. Мына ошондо мен көп байкайм. Командировкаларда бияка чыкканда, же болбосо кошуна мамлекеттерге чыкканда ушул Кыргызстанга болгон мамилеси, анан кыргыз тилине болгон мамилеси. Ошондуктан азыр байкалып эле турат. Мамлекеттик тилди өздөштүрүү бул мамлекеттин гана иши эмес, бул билим берүү министрлигинин же мектептердин гана иши эмес.
Бул ар бирибиздин ишибиз, улутубузга карабай. Эгерде биз азыр англис тилин үйрөнүүгө канчалык мындай зарылдык болсо, ошого канчалык аракеттенсек, кыргыз тилин билүүгө ошончолук. Жашырганда эмне, ушундай бир этаптабыз азыр биз. Кыргыз тилин таза сүйлөй албай турган учурубуз. Анын эмнесин жаап жашырабыз? Эң биринчи кезекте өзүбүз, мына кыргыздар өзү, ошо ар бир кыргыз өзү мамлекет кыргыз тилинде таза сүйлөгөндө. Мунун себептери көп. Бул мынау 90-жылдар, 2000-жылдардын башы орто билим берүү системасы кандай болду, жогорку билим берүү системасы кандай болду, кандай үзгүлтүктөр болду, азыр санап отурбайлы. Мына ошол себептерден улам кээде айталчы, уяла турган жагдайга жетесиң да. Сүйлөп атат, бир мамлекеттик жооптуу кызматта болобу, же бир башка, же бир мугалимдин өзү кыргыз тилинде өзүнүн оюн толук жеткире албайт. Анан башкадан кантип, бирок акырындык менен мына кыргыз тили башка тилдерде, ал улутка карабастан. Бул эми убагында мындай болгон. Жашыра турган ал ачык саясат болгон. Улуу шовинисттик саясат. Бул могу жерге келген башка улуттун өкүлдөрү кыргыз тилин үйрөнүүгө биз милдеттүү эмеспиз, тескерисинче булар орус тилин үйрөнүүгө милдеттүү деген ушундай түз саясат болгон. Ал эми азыр ошол мамлекеттик тил аркылуу мамлекеттин өнүгүшүн камсыз кылуу. Себеби бизге бирөө жасап бербейт аны. Ошондуктан мына илим тармагында иштеп аткан адис катары биз азыр, мисалы мен жакында эле бир чоң макала жаздым, ушул философия илимин кыргыз тилинде сүйлөтүүнүн зарылдыгы. Аракеттер бар, Союздун убагында деле жазылып жүргөн. Бирок мунун өзүнүн эрежелери бар, тартиптери бар. Тарыхка кайрылып көрдүм мен. Мисалы, мына классикалык немец философиясы деген бар. Ушуну карап отурсам, Гегель өзүнүн алгачкы чыгармаларын жазып атканда Канттын бир чоң чыгармасы акыл эсти окуу үйрөнүүнүн сынагы деген чоң китебин жазган. Ушуну окуган, Гегель окуп биринчи аябай таасирленип, анан кийин өзү жазып атканда, өзүнүн башына түшүп немисче жазып атканда кыйынчылык болгон. Немис тилинде философияны жазыш кыйын болгон. Анан кайра Кантка кайрылса, Канттын өзү чала немис тилинде жазып коюптур. Жарымы немисче, жарымы латынча, эски немис тили грек тилинен аралашып кеткен. Анан ошондо бул немистердин өздөрүндө деле мына Илиада менен Одиссея кийин эле бир 18-жылдын орто ченинде которулуптур. Ошону Фос деген которгон экен. Окуса таза немис тили. Анан ошондо Гегель Фоско кат жазыптыр. Мен немец философиясын немец тилинде сүйлөтүүгө аракет кыламын. Жана ошого жетишем. 30 жылдын ичинде ошого жетишкен. Же болбосо мына алыска барбайлы түрктөр мына 23-жылы Түрк республикасы түзүлгөндө сөз курамынын, лексеманын 80% арабизм, фарсизм, францизм. Анан ошондой саясат коюлган. Тазалайбыз деп отуруп. Анан немеге мына Орто Азия республикалары мына 30 жыл болду, аралашып, жакындашып, бул аларга чоң плюс болуптур. Себеби көп түшүнүктөрдү, сөздөрдү, терминдерди бизден алып байытып, азыр 80%-тен ашыгы таза түрк тилинде деп өздөрү мактанышат азыр. Ошон үчүн мына мамлекеттик тилди бул эми сөзсүз түрдө муну жанагы жылмалап отуруунун да кереги жок. Бул мектептерде, бала бакчаларда сөзсүз түрдө акырындык менен окутулуш керек, үйрөнүш керек, билиш керек. Ким болосуң, эмне болосуң белгилүү. Жакшы, эми биз түз эфирде болгондуктан теле көрүүчүлөрдүн дагы, радио каармандардын да суроолору бар. Аларды да канааттандыра кетели. Саламатсыздарбы? Биз сизди угуп атабыз. Саламатсыздарбы, суроо берсем. Ушул кыргыз жараны концепциясы деп эле мен 5 жыл кытан бери угуп эле келатам. Бирок ушул угуп эле келатам деген сөз могу телевизордон көрөм, радиодон угам. Бирок жер жерлерде айыл
штаттарда ар бир жаранга ушул кыргыз жаран концепциясы жеттиби жеткен жок, бул чоң маселе. Анан кийин дагы бир маселе, кыргыз жараны концепциясы чыкты дагы эң биринчи ирет азыр биздин мамлекетибиздин туусун өртүп аткан радикал мусулмандарды кыргыз жараны кыла албай жатабыз. Алар үнүн санаабы күчөп атышат. Ана бул оңгу жол дегенде чыкты, Кудайга шүгүр чыгып аткан бул эле сүйлөсүн, бирок канчалык деңгээлде иште ашып, канчалык деңгээлде ошол радикал исламистер кыргыз болуп, канчалык деңгээлде айып чет мамлекетте жашаган кыргыздарыбыздын ушул кыргыз деген демин ойгото алабыз. Же ушул телевизор менен радиого чыгып эле бул маселе чөйүп калабыз. Рахмат. Рұқсат болса. Телевизордағы ошол жасап аткан иштин бир багыты, телевизордон зериккенден чыгып аткан эч ким жок, ушу мүмкүн болушунча элге жетсе экен деген ой биринчи. Экинчиси, кандай гана бул чоң ишти, чоң иш бул концепция деп аталат дагы, негизи алган койгон максаты өтө чоң. Бул 30 жылда же болбосо 4 жылда, 5 жылда мындай берет. Аны 5 жылда бербейт деп отура берсек, ал анда эч качан бербейт анда. Берет, бирок азыр жогоруда айтылган сын көз караш өтө туура. Өтө туура. Себеби элге жеткирүүдө дагы кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Эмне кылышыбыз керек? Эл аралап чыгышыбыз керек. Мисалы мына оңгу жолдо Илимдер Академиясында чоң конференция болуп өттү оңгу жол кабыл алынгандан кийин. Ошондо атайын маселе коюлган. Коомдук илимдердин өкүлдөрү, башка илимдердин өкүлдөрү жерлерге чыгып, ошол түшүндүрүү иштери, пропаганда дегендей иштер жүргүзүлсө деп. Түшүндүрүү дегенде туура түшүнүш керек. Айылда бирөө түшүнбөй атат деген эч ким жок. Ошону ошол арай көз чарай отуруп алып, же болбосо бир арай көз чарай чогулуп туруп алып, чогуу талкууга алып, анан бир пикирге келүү деген сөз. Ушул жактарынан аракеттер албетте. Атак айтылган сөз туптуура. Аны бирок эми муну мындай бир колунан кармап, жана факт айтылып атпайбы, мындан 2-3 жыл мурда болгон факт, бул өтө өкүнүчтүү. Эми мына ошолорду эске алуу менен иштеш керек демек. Ошондой фактлар болбой турган кылып, мына ошону туура түшүнө турган кылып, буга ошол бир себеп болду го дейм. Мына жаңы дин боюнча жаңы мыйзам кабыл алынды. Бул жерде бир топ маселелер кайрадан каралып, кайрадан коюлуп, мына жаңы көз караштар бар. Алар дагы өзүнүн натыйжасын берет деп үмүттөбүз. Дагы телегөрүүчүбүз бар, кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Мен канча атам. Мен мындай суроо бардан ажырайм. Мына жума күнү Кыргыз радиосунда бир программа болду, ушул эле Башатта. Ошондо Жылдыз Орозбек менен дагы тиги муфтий Дорун Башар келди. Ошондо оңгу жолдо окуп атканда эмнегеде Жылдыз Орозбек орус тилинде окуп бар деп көрүнчү. Анан кыргызча которуп сүйлөп берип атты да. Анан мен де мындай ой болду, эмне оңгу жол орус тилинде жазылганбы? Бул биринчи суроо, экинчиси, мына мектептерде мына билим берүү системасында аттестатты бергенде кыргыз тилин билбеген башка улуттагылардын баасы барды 4 менен 5. Анан ушундай жол менен бара турган болсок биз кантип башка улуттун балдарын биз кыргыз тилин үйрөтөбүз? Колуна кармата берсек 4-5 дегенчи. Мындай болбойт да, ошол жакшылап талап кылыш керек алардын. Биздин Кыргызстан балдар жакшылап үйрөткөн отурайбы башка тилдердичи. Анан кийин бизде мына жыл сайын Чынар Эсамулова. Жыл сайын бизде мына Кыргызстанда Россотрудничество деген бар, орус элчилигинин алдындагы. Булар өздөрүнүн жыйыны болот, отчетный. Ошондо Кыргызстандагы жана соотечественности деп коет, Кыргызстан башка улуттагылар чогулушат экен. Ал жерде жыйынына мен былтыр катыштым. Кыргызстандын республикасынын кызыкчылыгын ойлогон киши жок. Кыргыз мамлекетинин жерде үйрөнөлү биз кыргыз жараныбыз. Бирок мекенибиз кичи мекенибиз Россия болгондон биз кыргыздын жараныбыз деген патриотторду мен көргөн жокмун. Анан Чынар Эсамул, мен дагы жолу суранат элем, сизден ажырайып, мүмкүнчүлүк болсо Чынар Эсамул эл аралык тиги теманы жакшы сүйлөп, бир күн чакырсаңар, азыр акыбал оңой эмес дейбиз. Ошондо уксак жакшы болот, рахмат. Эми кыска
кыска жооп берсем убакыт болгон үчүн. Биринчиден муңгу жолу жазып аткан топко мен да кирдим эле, муңгу жол кыргыз тилинде жазылган. Анан мүмкүн бул жерде орусча сүйлөсөм ошондой ыңгайлуу болгондур ал адамга, ал спикерге. Бирок түпкүсү оригиналы кыргызча жазылган. Экинчи боюнча мен эстеген боюнча эметкенде Россотрудничествону туура айттыңыз. Россотрудничество боюнча вообще көзөмөл салынып келатат. Ал жагынан изилдөө жагынан да, анан укукту караган правоохранительный органдар дагы абдан чоң маселе бул. Анткени убагында чоң согуштар башталганда Грузияда деле, Украинада деле 2008 Грузия, Украина 2014төн баштап ошо Орус Федерациясы тилекке каршы ошондой соотечественники же мекендештер деген концептти колдонуп, ошол мамлекеттин кызыкчылыгын эмес, мурунку орус тилдүү сүйлөгөн эле жарандар, мүмкүн Грузиянын жараныдыр, бирок ошолорду биз коргойбуз деп, мындай согуш баштагы шылтоо катары болгондо. Стратегиялык жактан ал нерселер изилделип келатат, көз салынып келатат. Мындай кандай процесстер болуп атканы жөнүндө маалымат бар, бирок эми ага кандай десем таасир этүү нерсе бул башка кеп го дейм да. Анан бул жерде жанакы биринчи суроо боюнча айтып кетсем, дин жагында чын эле ситуация абдан оор болуп атат. Өз убагында ислам мамлекети пайда болгондо чоң изилдөөлөр жүргүзгөм. Өзүм дагы ошо мисалы аялдардын түрмөсүнө барып, эмне үчүн терроризм, экстремизмге биздин аялзат кыздарыбыз кошулуп кетип атат дегенде, бул деген чоң жумуштар жасалып атыптыр. Билинбей жанакы уктап жаткан ячейкалар деп коет. Ошол үчүн мындай деп айтат элем да, коркунучтуу айтканыңыздар туура, эжеке байкелери, бирок бул системдүү иш алып барыш үчүн коркпой, ошо улуттук кызыкчылыкты, мамлекеттин кызыкчылыгын коргойбуз деп баарыбыз аракетибизди чоң кылышыбыз керек болуп атат да. Мисалы эле ошо динге берилип кеткен, радикалдуу ой жүгүркөн, аң сезими өзгөрүп калган адамга келип туруп, сен кыргыз жараны бол деп айтсаң, ал албетте кабыл албайт да. Ошол үчүн мен айткым келгени, бул изилдөө жагынан, илимдер жагынан дагы ар кайсы социалдык илимдер деп коет, психология, социология жагынан дагы ыкмалар бар иштегенгечи. Ал ыкмалар менен иштер болуп атат, бирок деген улутту куруу, мамлекетти куруу бул кылымдарды талап кылган, убакытты талап кылган процесстер. Менимче 4 жылдын ичинде кыргыз жаранынын жаман эмес жыйынтыкка жетип атабыз. Бирок бул деген аябай узакка созула турган үзгүлтүксүз процесс. Ошону эле айткым келип атат. Сабырдуулукту тилейт элем, анан аракетибизди биргеликтечи. Чынар айым, мисалы кыргыз жараны концепциясынын дагы бир негизги багыты бул жана ортолук тил кылып кыргыз тилин коюу да. Биз канчалык деңгээлде ушуга жетишип атабыз? Бул жерде дагы туура жакшы суроо болду. Угарманда айтып атпайбы, жана башка этностордун балдары мектепти бүтүп атканда 4-5 деген бааларды алып атат дегенде, ошо биз өзүбүздөн кетип атат да. Өзүбүздөн мамлекеттик системадан эми биякта мындай күнөөлөгүм келген жок. Биздин көпчүлүк болгондо кыргыздар, ошол эле кыргыздардын өзүнөн кетип атат дегендечи. Бирок эми ал кеп анда эмес да. Башкарууда кимиси келбесин, көбүнчөсүн өзүңүздөр билесиздер. Статистика боюнча башкарууда этнос жактан кыргыздар көбүрөөк. Демек, башкаруу жакшы болбой атса, биз өзүбүздөн көрүшүбүз керек деген эле жыйынтык чыгып атат да туурабы. Ошол үчүн бул жерде деген биз да изилдөө жүргүзүп келдик. Мисалы, мамлекеттик тил эмес мектептерде кыргыз тилинин абалы дегенчи. Эмне үчүн кыргыз тилин берип атканда, ошо кыргыз тилин билип чыкпай атышат дегенде. Ошол жерде методологиядан көп нерсе кетет экен. Мугалимдерибиздин өзүнөн кетет экен. Ооба, мугалимдер жамандагым келген жок, бирок эң биринчиси жанакы Женпет деп болчу эле Арабаеваны убагында жана методологический элементин алып коюшуптур да, эмнегедирчи, бир канча жыл мурун. Ошол үчүн мугалимдерди даярдаганын ордуна лингвисттерди даярдайт экенбиз да. Ошол үчүн кыргыз тилине барганда, мисалы, орус дунган бала отурат, ошол мектептерде. Бул кыргыз тилдүү мектеп эмес, орус тилдүү дейлик. Бирок кыргыз тилин эжекеси келип алып, затоточ, ататоч деп баштаса, ага кызыктуу эмес. Бирок ал ошо мугалим өзү мугалим болуп окуп аткан кезде, ага методология, мугалим болуу дегенди бербей, лингвист болуу деген нерсеге үйрөтүшкөн да мугалимдин өзүнчө. Көп терең маселелер бар бул жерде. Ошол үчүн бул жер анан тигемени да текшердик. Эмне үчүн ошо 4-5 алып чыгып атат депчи. Аякта деген тилди, любой тилди, кайсы тилди болбосун, билүүдө бул 3 элемент бар да. Бул сүйлөө, угуу, анан окуу. Жөнөкөй. Жана ошо англис тили TOEFL бергенде деле ошентип даярданып атышат да. Анан ошол жерде ошо тесттен өткөрүп атканда сүйлөө деген нерсе жок экен да. Ошол үчүн 4-5 алып чыгып атышыптыр да. Азырынча биздин билим берүү системасы киргизе элек экен анычы.
бирок акырындан методологиясын иштеп чыгаптыр. Акырындан бас астындачы бир элементтери менен. Азырынча окуу деген нерсе бар экен да. Жазуусу бар экен. Бирок эми мүмкүн аякта кандайдыр бир ыкмаларды колдонуп ошол 4-5 алып кетип аткандыр. Бирок сүйлөөгө келгенде ал жагы текшерилбейт экен да. Бирок азыр ошонун үстүндө иштеп атат менин билишимче билим берүү. Телегөрүүчүлөрүбүз бар, радио каармандарыбыз бар, кабыл алалы. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди, сурооңузду бере бериңиз. Алло. Угуп атабыз. Мен силерге bir суроо берейин деп атам. Алло. Мен тиги мына жерде bir передача бар, Сарберген деген. Айта бериңиз. Сарберген деген сөзү жок деп таптыр. Каяктан чыгарып алган Сарберген деген бар. Илгери 2 saat болуп, ушул оңдоп койсо кандай болот? Доктор отурат, баары эле отурат. Кыргыздын сөзүн бузуп атышат баарды. Түшүнүктүү, рахмат. Сөзүңүздүн тегин эместиги болуу керек. Ал андай маселелерди оңдоп түстөөнүн кыйынчылыгы деле жок го. Эгерде сиз айткан сөздүн негизинде сиз айткандай вариант турса, аны оңдоп коюуга албетте болот. Кыргызстанда жаран болуунун укугу менен милдетинин балансы кандай? Абдан жакшы суроо. Ушу баланс тең салмактуулук бузулган башынан элечи. Анткени мындай кыска айтып кетсем, Кыргыз Республикасы эгемен болгондон баштап 91-жылдан баштап эле биз ошо Орто Азия же Борбор Азия мамлекеттери ичинен эң ачык мамлекет болуп, шоковый терапия модели менен реформа жүргөн да. Башкача айтканда экономика, социалка, саясат бүт системаларда реформалар болгон Акаевдин кезинде. Ачылдык да. Анан бул деген ошо демократизация процесси башталды деген менен биз деген фактически мындай башкаруу болбой калгандыктан көп нерселер, агымдар, көп процесстер кирип келди да, көп жаңы стандарттар да. Анан бул жерде айткым келгени биз деген ошону башкара албай калдык да. Анан азыр кичине аракет болуп атат. Анын ичинде жана дин чөйрөсүндө айтып кеттик. Жалпысы биз ошореки өзүбүздүн жолубузду тандаганга, кайсы мамлекетти куруп, элибизди кайсы жагына көңүл бурууда адам укугу деп атып, адам укугунун демократия менен бир эмеси да, бул бир өзөгү да, демократиянын бир процесс. Өзү эле жалгыз эле эмес, бирок бир элементи деп коелучу, маанилүү элементи бул адам укуктары. Ошо адам укугуна көп эметип кетип, биздин да керек болсо жаш балдар дагы ата энесине келгенде бул менин укугум дегенге жетип калдык да. Коңшу мамлекеттер менен салыштырмалуу да айтканчы. Анан ошо кезде адам укугу менен жарандын укугу менен жарандын милдети бул башка нерселер да. Убагында ошо чоң ушу модернизация, саясий модернизация процесстери болуп атканда 18-кылымда Францияда биринчи декларация кабыл алынганда, ал декларациянын аты декларация о правах человека и гражданина депчи. Адамдын, анан жарандын укуктары жөнүндөгү декларация деп. Анан ал жерде милдеттер да жазылган, бирок азыраак, анткени ошо укуктарын талап кылышканда ал кезде жана королдордун, монахтарынан, анан жана 3-чү сословие. Бирок кийин жазылып чыккан декларация прав человекада дагы милдеттер жазылган, бирок жарандын милдеттери адам ошол мамлекеттин конституциясында көрсөтүлөт да. Анткени ар бир мамлекет ар кандай да. Кежегиде король чечет, император чечет дегендейчи. Кежеде республика. Ошол үчүн ар бир мамлекеттин өзүнүн конституциясы эң негизги мыйзам да көрсөтүлөт. Ушул мамлекеттеги жарандардын милдети бул депчи. Анан ага мамлекет жаңы болгондуктан Кыргыз Республикасында өзгөчө бийлик бат-бат өзгөрүп, баягы бийликтин жоопкерчилиги дагы мындай туруктуу болбогондуктан коом өзү менен өзү болуп, өзүнүн укуктарын эле талап кылып, жарандык милдеттерин түшүндүрүп, билип, окуп, үйрөтүү, бул жана билим берүү аркылуу да, тарбиялоо аркылуу ата эненин ошол процесстер көзөмөл болгон эмес да. Ошол үчүн бул жерде тең салмактуу такыр жок. Мисалы, кайсы милдеттери бар? Бул салыкты төлөө, өзүңүздөр көрүп атасыз, азыр салыкты канча өзгөрө болсо элдер канчалык каршы чыгып атышат, баягы мекен менен бирок өзүнүн чөнтөгүнөн төлөгүсү келбейт да. Армияга барганда согуш болуп кетсе, демилиционда ошо мамлекеттик коопсуздук камсыз кылуудагы эмне үчүн башка улуттардын эмеси барбайт деп айтышабыз. Бирок аякта баягы дедовщина деп коет. Эми ата эне деле ким эле баласын андай эмеге.
Бул эми улутуна карабай эле любой ата энелик сезим да. Ошого көп нерселер бар бул жерде, ошону бүт кайра тең салмактуу алып келиш керек деген ойдомун. Өскөнбай агай, ошо милдетти кантип мындай ушул милдет укугунан да милдети укуктун жанында эле милдет турганын элге, коомго кантип жеткиребиз? Бул ар бир дагы эле жанагы ушул бала күнүнөн, бала бакчадан башташ керек. Жана жогоруда айтылбады, Францияда ошол документ кабыл алынганда адамдын укугу жана гражданиндин милдети деп аталат ал документ. Гражданин, мына көрдүңүзбү, биз атуулубуз. 16-га чыктыкпы, мына мамлекеттин атуулубуз. Эмне мына мамлекеттин башында эмне жакшылыгы болсо, өнүгүүсү болсо, ошол баардыгыбыздын жетишкендигибиз. Эгерде бир баш кемчилиги болсо, же болбосо бир чыр чатагы болсо, ал да баардыгыбыздын кемчилигибиз. Бул ошон үчүн дагы эле эрте жаштан башталыш керек, биринчиден. Экинчиден, азыр бир сөз айтылып кетти. Аны жашыра турган деле жөн жок. Мисалы, аскерде кызмат кылуу милдети. Бул өтө жооптуу милдет. Мамлекеттин коопсуздугу канчалык, биринчиден бул өтө мындай бир назик маселе экен. Муну ой бизде тигинче аскер турат, бирде тигинче куралыбыз турат дегенде анын чечиле коюшу кыйын экен. Бул мына ошондой кырдаалга келгенде мамлекетти коргогонго баардык атуулар даярбы? Биринчиси. Экинчиси, жана дагы айтылды, ошол мамлекетти коргоо үчүн мамлекеттин аскер системасында кызмат кылууга баардыгыбыздын балдарыбыз даярбы? Бир жагынан. Экинчи жагынан, Конституция деген документ бул эми биздин эң башкы документибиз, укуктук документ. Конституцияда мына мамлекеттин саясатынын негизи жатат. Конституцияда мамлекеттин социалдык, улуттук саясатынын негизи жатат. Мына ошол конституция экендигин, ушунун баш мыйзам экендигин ар бир атуулдун аң сезимине жеткире билүү. Эгерде андай болбосо, анда биз канчалык жыргап кунап кетпейли. Мамлекеттин азыркы акыбалы үчүн, эртеңки келечек үчүн баарыбыздан бирдей аракет болбосо, анда мамлекеттин өнүгүшү жөнүндө кеп кылуу кыйын. Мамлекеттин коопсуздугу жөнүндө, мамлекеттин эртеңки бир прогресси жөнүндө кеп кылуу кыйын. Демек, бул жерде байкап атасыздарбы, бир көптө мындай алып карасаң, көптө иш чаранын кереги жоктой деле сезилет. Ар бир үй бүлө, бул ар бирибиздин милдетибиз. Мына ушуну сиңирүү, өзүндө кабыл алуу, балдарга жеткирүү. Үйдөн эле тарбия берип, Азыр мындай болуп калды да. Мына байкап атасыздарбы, кийинки учурда мына мектепте окуган балдардын арасындагы чыр чатактар. Жана суицид деген, караңыздарчы, бир жерде бир экөө 2-3 күндүн ичинде бир эки окуучу өзүнөн өзү кетип. Ушулардын негизи эмнеде? Булардын себеби эмнеде? Демек, социалдык, психологиялык, эмоциялык, материалдык болушу мүмкүн, улуттук болушу мүмкүн. Дагы башка себептер болушу мүмкүн. Демек, аларды мындай бир китебин жазып, рецебин жазып коюп, мына ушундай болуп жашоо деген эч ким жок. Бул жагынан мына диний чөйрөлөрдө, мисалы, Куран, Конституция жалпы мамлекеттик граждандар үчүн, атуулдар үчүн ошондой күчкө ээ болуу керек. Бардык нерсе айланып келип эле үй бүлөгө такалат да. Үй бүлөдө баланы тарбиялоо. Ата эне баланы сен кыргызсың, сен Кыргызстандын жаранысың деп тарбияласа эле, ошол нерсе сиңип отурат эле. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем, Өскөнбай агай, Чынар айым, убактыңыздарды бөлүп келип, ушу концепция тууралуу, деги эле кыргыз жараны кандай болуш керектиги тууралуу телекөрүүчүлөргө, радио каармандарга түшүндүрмө бергениңиздерге ден соолукта болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик каалайм.
Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио каармандар, биз бүгүн кыргыз жараны кандай болуш керек деген суроонун тегерегинде кыргыз жаранын концепциясы боюнча сөз кылдык. Ал эми бул багытта биздин студиябызга келишкен меймандарыбыз философия илимдеринин доктору, профессор Өскөнбай Козубаев жана саясаттануу илиминин кандидаты Чынара Эсенкул болду. Саламатта болуңуздар.